Буркан Набиев атындагы орто мектеби 4-В класстын мугалими Марипова Тотугүл Абдилаписовна. Саламатсыңар балдарым, жакшынакай маанайым, жакшынакай маанай менен сабагымды баштайын. Балдар, кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Китеп дептериңерди алып, сабакка даярдангыла. Балдар, келгиле жаңы теманы баштардан угуп, өткөн сабакты кайталап алалы. Балдар, өткөн сабакта кыргыз тилиндеги тыбыштар үн менен шыбыштын катышына карай үндүү жана үнсүз тыбыштар болуп эки топко бөлүнөрүн айтканбыз. Азамат сабакка жакшы катышты. Бул сүйлөмдөгү азамат деген сөздө канча үндүү тыбыш, канча үнсүз тыбыш бар балдар? Туура таптыңар, балдар. Азамат деген сөздө 3 үндүү тыбыш, 3 үнсүз тыбыш бар. Үндүү тыбыштар А, жана А. Ал эми үнсүз тыбыштар болсо З, М, Т. Эми балдар, азамат деген сөздөгү үндүү тыбыштардын астын бир сызык менен сызып чыккыла. Баракелде. Азамат деген сөздөгү 3 үндүү тыбышты туура түз сызык менен белгиледиңер. Эми балдар, үнсүз тыбыштарды дагы 2 түз сызык менен белгилеп көргүлөчү. Эң туура. Силер балдар, кыргыз тилиндеги үндүү жана үнсүз тыбыштарды айырмалап туура белгилей алдыңар. Жалаң гана үндүн жардамы менен жасалган тыбыштар үндүү тыбыштар деп аталат. Алардын жалпы саны 14. Ал акылдуу кыз. Бул сүйлөмдөгү балдар, акылдуу деген сөздө канча үндүү тамга жана канча үндүү тыбыш бар? Акылдуу деген сөздө 4 үндүү тамга, 3 үндүү тыбыш бар. Балдар, эмне үчүн тамга менен тыбыш дал келбей калды? Туура айтасыңар балдар. 4 үндүү тамга бар. Алар А, И жана катар келген созулма У тамгалары. Булар баары 4 тамганы түзөт. Ал эми тыбышта А, И жана У деп болгону 3 гана тыбышты айтып жатабыз. Демек бүгүнкү сабакта балдар биз эмне үчүн кээ бир сөздөрдө тамга менен тыбыштын жалпы саны дал келбейт деген суроо менен жаңы темабызды баштайбыз. Бүгүнкү жаңы темабыз балдар кыска жана созулма үндүүлөр. Бүгүнкү сабакта кыргыз тилиндеги кыска жана созулма үндүүлөр жөнүндө маалымат алабыз.
Аларга байкоо жүргүзүп, айырмалоо жана салыштыруу жөндөмдөрүбүздү өстүрөбүз. Эне тилибизди сүйүүгө, барктоого тарбияланабыз. Үндүү тыбыштар, балдар, үндүн катышына карай экиге бөлүнөт. Алар кыска жана созулма. Кыска үндүлөрдүн жалпы саны 8. Ал эми созулма үндүлөрдүн жалпы саны 6. 8 менен 6-ны кошкондо үндүү тыбыштар 14-тү түзөт. Мына балдар, биз үндүү тыбыштарды эки катарга бөлүп жазып алдык. Демек кыска үндүлөргө А, Э, О, Ö, У, Ü, I жана И тыбыштары кирет экен. Ал эми созулма үндүүлөр аларга караганда бир аз созулуп айтылат. А, Э, О, Ö, У жана Ü тыбыштары. Эми балдар, кыска жана созулма үндүү тыбыштарын пайдаланып, сөз түзүп көрөлү. Келгиле балдар, эми чогуу окуйбуз. Жак, жак, эк, эк, ток, ток, ук, ук. Балдар, бул сөздөр жазылышы жана айтылышы дээрлик жакын. Бирок алардын ички мааниси дагы дал ошондойбу? Келгиле ар бир сөздүн лексикалык маанисин чечмелеп көрөлү. Кыска А тыбышы менен келген жак деген сөздүн бир канча маанилерин карап көрөлү. Жак бир нерсени жактыруу дегенди билдирет. Ал мага жагат. Экинчи, бир нерсенин тарабы. Билебиз балдар, оң жак жана сол жак бар. Үчүнчү, жак категориялары. Биринчи жак, экинчи жак жана үчүнчү жак. Эми балдар, созулма үндүү тыбыш менен келген А тыбышын карайлы. Жак. Демек, үстүңкү жак бар, астыңкы жак бар. Ток. Бул кыска О тыбышы менен келип, электр тогу деген маанини билдирди. Ал эми созулма О тыбышы менен келген ток деген сөз Ü канаттуу деген маанини билдирет. Эк. Эгин, эгүү, этиш. Ал эми эк беттин астыңкы бир бөлүгү, заттык мааниде келип жатат. Ук. Угуу, этиш. Ук бул биздин боз үйдүн бир бөлүгү. Көрдүңөрбү балдар? Ар бир тыбыштын орду башка-башка. Себеби алар жаңы бир маанидеги сөздү пайда кылып жатат. Биринчи көнүгүүдө жоогазын деген текстти окуп, түшүнүүңөрдү айтып бергиле. Үндүү тыбыштардын астын белгилейбиз. Андан соң жоогазын жана коргоо деген сөздү үндүү тыбыштар боюнча талдоо жүргүзөбүз. Кыргыз жериндеги эң сонун гүл жоогазын. Аны эл мандалак дешет. Анын мекени алыскы Иран жергеси. Бизде анын 60 түрү өсөт. Анын гүлү өскөн жерге жараша өзгөрүп турат. Кумда өссө гүлү сары, чоподо өссө гүлү кызыл болот. Ал кызыл китепке кирген.
аны коргоо керек. Бул текстте Кызыл китепке кирген 60-тан ашуун түрү бар жоогазын көрө жөнүндө сөз болуп жатат. Аны кыргыз элинде мандалак деп коюшат экен. Бирок анын мекени Иран жергеси. Ал өскөн жерине жараша гүлү кызыл жана сары болот экен. Аны коргошубуз керек балдар. Балдар эми биринчи көнүгүүдө текстти толугу менен көчүрүп чыгып, андагы кыска жана созулма үндүлөрдүн астын белгилеп чыгабыз. Ал эми экинчи көнүгүүдө балдар сулуу деген сөздөн сөз жаратабыз жана аларга сүйлөм түзөбүз. Үндүү тыбыштарды белгилегенди да унутпайбыз. Келгиле балдар, силер түзгөн сүйлөмдөрдү да окуп көрөлү. Сулуу. Айнура сулуу кыз. Сулуу. Сулуу дан өсүмдүктөрүнө кирет. Эң туура. Экинчи көнүгүүнү жакшы аткардыңар. Дагы да кандай сөз жаратып, кандай сүйлөмдөрдү түзсө болот балдар? Үндүү тыбыштарды да белгилегенди унутпагыла. Үчүнчү көнүгүүдө чаржайыт сөздөрдү ордуна коебуз. Ал үчүн чаржайыт сөздөрдү кайра-кайра окуйбуз. Жергеси жоогазындын болот Иран мекени. Мына балдар, эң алдыңкы окуучуларыбыз чаржайыт сөздөрдү өз ордуна коюп койду. Келгиле баарыбыз сүйлөмдү чогуу окуйлу. Жоогазындын мекени Иран жергеси болот. Эң туура. Эми балдар, жоогазындын деген сөздөгү үндүү тыбыштарды жогоргудай кылып белгилеп чыгабыз. Жоогазын деген сөздө канча тамга, канча тыбыш бар экенин дагы унутпайлы. Албетте, жоогазын деген сөздө 8 тамга, 7 тыбыш бар. Сабакты бышыктоо үчүн балдар, келгиле тесттик суроолорго жооп берели. Биринчи суроо балдар. Үндүү тыбыштар үндүн катышына карай кантип бөлүнөт? А. Узун жана кыска. Б. Созулма жана кыска. В. Үндүү жана үнсүз. Албетте балдар, үндүү тыбыштар үндүн катышына карай созулма жана кыска деп бөлүнөт. Экинчи суроо. Созулма үндүү тыбыштар канча? А. 8. Б. 7. В. 6. Албетте кыргыз тилиндеги созулма үндүү тыбыштар 6. Азаматсыңар. Кийинки суроо. Кайсы варианттагы үндүү тыбыштарды койсок, макал толук болот? Окуп көрөлү. Са, умур, булаги. Туура эмес. Суу, өмүр, булагы. В варианты окубай туруп, биз Б варианты туура экендигин аныктап алдык. Демек, биздин макалыбыз суу, өмүр, булагы. Төртүнчү суроо. Кайсы сүйлөмдө орфографиялык ката бар? Жакшылап карагыла балдар, окуймун. Билими күчтүү миңди жыгат, билеги күчтүү бирди жыгат. Өнөр алды кызыл тил. Өнөрлүү өлбөйт. Азаматсыңар балдар.
А вариантындагы сүйлөмдө орфографиялык ката бар. Күчтүү деген сөздүн ордуна күчтүү деп жазылып, бир үү тамгасы жазылбай калган. Бүгүнкү сабагыбызда аягына чыгып баратат. Үйгө тапшырма 5-көнүгү. Гүл да музыканы сүйөбү деген текстти көчүрүп жазгыла, созулма үндүүлөрдү белгилегиле. Жакшынакай маанай менен сабагымдын соңуна чыгайын. Көптөгөн тапшырмаларды WhatsApp'тан күтүп турайын. Саламатта калгыла балдар.